Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерди Чек Ара коомдук бирикмеси кечээкү Баткен облусунун Кадамжай районунун Бирлик айыл өкмөтүндөгү Чечме айылы менен Чачма айылын булакта болгон окуя боюнча сиздерге билдирүү жасайын деп чечтик. Чек Ара коомдук бирикмеси. Бул боюнча айта кетсек, негизинен Баткен облусунун өзүңүздөр билгендей географиялык абалы боюнча өтө татаал облус болуп эсептелет. Бул Баткен 7-чи облусу 1999 жылы 13 октябрда Баткен облусу болуп туруп уюшулган. Азыркы учурда өзүңүздөр билгендей 537 000 население болду, жарым миллиондон ашты. Анан негизи айтып кеткеним, кечээ болгон окуя бул буга чейинки болуп кеткен канча гана көйгөйлүү нерселерди, чек арадагы жашаган элдердин аябай көйгөйлүү маселелери бышылып жетилип калган маалы болуп эсептелет деп эсептейбиз. Буга чейин ошол эле булакта канча жолу майда чүйдө ызы чуулар болуп атты. Биз негизинен Чек Ара коомдук бирикмеси Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башчысы биздин урматтуу президент Сооронбай Шарыповичтен суранат элек. Негизинен мына делимитация демаркация комиссиясын эртерээк тездетип, чек ара маселесин эртерээк чечип, элдин көйгөйүн эртерээк чечкенге аракет кылсак болот эле деп эсептейбиз. Негизинен Баткенде өзүңүздөр билгендей 3 район, 6 шаар, 200дөн ашык айылдарыбыз бар. Анан негизинен мына границада жайгашкан Өзбекстан менен 15 айыл, 1 шаар, Тажикстан менен 10дон ашык айыл ушундай чек арада жайгашкан. Бул маселелерди айтсак көп болот. Буга чейин да кечээ көп ташта болгон окуялар тажик бийлиги тарабынан атайын уюштурулуп, жанагы өзүңүздөр сайттарда көргөндөгүдөй мына даярданып турган дубалдарды тешип, ошол жерлерден атайын минометтер менен немелер менен аттырып, даярдык менен атайын провоцировать этип атайын аттыртып атат. Буга татыктуу жооп беришибиз керек эле. Негизинен мына чек ара аймактарына жана мен айткан 25 айыл, 1 шаарга чек ара статустарынын баарын беришибиз керек. Негизинен Баткен облусу мен айткандай өзгөчө географиялык абалы боюнча өзгөчө абал. Мисалга айтканда Өзбекстандын 4 анклавы бар. Булар Сок, азыркы учурда мына Чечмеде болуп аткан. Бул жерде бир 80 000ге жакын Өзбекстандын Тажик улутундагы жарандары жашашат. Андан Жигитбирим айылы бар. Бул жерде 2000ге жакын Өзбекстандын жарандары жашашат. Таштөбө айылы бар, 1000ге жакын жарандар жашашат. Шакмардан айылы бар. Ал жерде да 6500-7 000ге жакын жашашат. Бул негизинен маселе, чек ара маселесин биз түшүнөбүз. Бүгүнкү күндө бышып жетилип, жанагы жара чыккандай болуп, бышылып жетилип 30 жылдан бери чечилбей келип ушул акыбалга келген. Негизинен мамлекет тез арада мамлекет чечип, чек араны тосуп, жакшы элибизге тынчылык болгондо элибизге жакшы мамилелер болот эле. Качанга чейин элдерибиз кыйналып, өзгөчө кечээги Көк Ташта болгон окуяда, бүгүнкү окуяда, мына кечээ Булакта болгон окуяда мына биздин ошол күнү мына саат 12 эртең менен башталып атат. Тиги Өзбекстан тараптан да, алар тараптан да чакырып, Ашар жолу менен ошол жерде субботник өткөзгөнү чакырып туруп, ал жерде 12:30 чамасында бирге жакын тиги кан чыгарып Куран окутайын деп аткан маалда Өзбек тараптан провокация болуп, Өзбекстан тараптан провокация болуп, алар кээ бир сөздөр менен биздин жарандарга кайрылганда ортодон сөз талаша кетип урушуп, анан таштар менен урушуп атат. Булардын баары жергиликтүү жарандарыбыз тарабынан бизге маалымат жетип атат. Биздин коомдун мүчөлөрү бар ал жакта, ошолор тарабынан маалымат жетип атат. Анан негизинен айтсак, өзүңүздөр көргөндөй мына кечээ больницага 20га жакын жарандарыбыз ар кандай жаракаттар менен түштү. Мындан сырткары мына уруш башталганда ошол эле менин мурдагы кесиптештерим, ички иштер органынын кызматкерлери
жаракат менен түшүп атат. Буга да аябай өкүнүчтүү. Негизинен чек ара маселесин чечип койсок, аябай жакшы болот эле деп эсептейм. Assalamu alaikum Kırgız elim, urmattуу момун мусулман бир туугандар. Азыркы болуп жаткан көйгөй чек ара маселеси бир эле чек ара коомдук бирикмесинин мүчөлөрүн өкүндүрбөйт. Бардык кыргыз элинин негизги бул ушул чек ара маселеси негизги эмеси да. Ошондуктан мен айткым келет, урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович, ушул чек ара маселесине терең көңүл бурсаңыз, 30 жылдан бери чечилбеген чек ара Баткен элини тажатты деп ойлойм. Ошол жерде жашап жаткан элдердин баарыңыздарды ынтымакка чакырат элем, биримдикке чакырат элем. Дүйнөнүн кулу болбой, Аллахтын кулу болсоңуздарчы дейт элем. Себеби 5 күндүк дүйнөдө бул ушундай бир жагдай болуп атат. Түшүнүксүз кээ бир ушул бийлик тарабынан ошолорду аркалап элди келечегин ойлобой, ошончо энелердин көз жашын ойлобой, ортомчу болуп кээ бир өзүбүздүн бизнесмен коммерсанттарыбызга тарынып кетем. Себеби элибиз кандайдыр деңгээлде кайсы абалда кыйналып турганын алар сезип турса дагы жүрөгү кыргыз деп сокпой атканы мени өкүндүрөт. Ал эми ушул нерселерге дагы терең көңүл бурсаңыздар, бул дүйнө байлык дагы, бийлик дагы баары кала турган дүйнө. 5 күндүк дүйнөдө бири-бирибизди сыйлап, урматтап сыйлап өтпөсөк, бул кандай кыргызбыз? Кандай сен кыргызмын деп басып жүрөсүң? Өзүңдүн номер 1 ушундай бизге жамандык жасап аткан, согуш кылып аткан адамдарга биз контрабанда жолдору менен биз өзүбүз элге чыккынчылык кылып атканыбыздар болуп атат го. Эми мен бул нерсени неге айтам? Урматтуу, сен өзүңдү кыргыз эли болуп туруп, момун мусулман болуп туруп, бири-бириңди сыйлабасаң, сени бөтөн эл эч качан сыйлабайт. Сен ынтымак болуп, өзүбүздүн урматтуу президентибиз деп эч кимибиз бардык канча президент болсо баарынын атынан айтпай, кличкасы менен айтып атасың. Сен өзүңдүн президентиңди сыйлап, урматтап, улуу урматтуу демейинче бизде андай нерселер болбойт. Ошондуктан ынтымакка, сабырдуулукка чакырып, бир тууган болуп, кыргыз эли ушундай бир жакшы эмелерге келсек деген ойдомун. Ошол менин негизги айтарым. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер. Кайрылуум биринчи кезекте Баткен облусунун тургундарына болмокчу. Анткени эң көп жабыркап аткан, моралдык жактан, материалдык жактан жабыркап аткан баткендик туугандарыма ысык салам жолдойм. Сиздердин сабырдуулугуңуздарга, чыдамкайлыгыңыздарга, кайратыңыздарга абдан ыраазымын. Сиздер көзүңүздөр арка жакта карабасын. Анткени башка облустардан да сиздерди колдоп аткандар бар. Биз 7 облусубуз менен жалпы бүтүн Кыргызстанбыз. Урматтуу туугандар, бул учурдан пайдаланып мен айта кетким, сөздөрүм баары айтылып бүттү. Айта кетким келген нерсе кыска эле. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сиз Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кол башчысы болосуз. Мына 8 майда, үстүбүздө жылдын өткөн айда бир жокерибиз катуу жаракат алды. Мына 30 майда алып кетишти Москвага. Сиз аны башынан сылап койдуңуз, эми башынан сылап коюу жетишпейт экен. Анткени алдын ала превентивдүү чараларды, алдын ала чараларды көрүшүбүз керек. Сиз буйрукту беришиңиз керек. Биз эч кимдин жерине көз артпай эле турабыз. Биз болгону өзүбүздүн жерлерди коргоп калууга, ата-бабалар бизге калтырып кеткен жерлерди ыйык сактап, кийинки урпактарга өткөрүп берүүгө биз милдеттүүбүз. Биз ошонун эле алкагында иш алып барып атабыз. Анан диний адистерди колдонуп, массалык маалымат каражаттарын колдонуп, анан өзүңүз жана башка
бийликтин ар кандай элден айлык алып иштеп аткан кызматкерлерди колдонуп, бизге провокатор, чагымчы, эки жүздүү, мунафык, бузуку деген сөздөрдү жиштирип коюңуздар, токтотуңуздар. Анткени биз сиздер айтып аткан сөздүн бирөөнө дагы биз тура келбейбиз. Анткени биз бир эле позициябыз бар. Мына Конституцияда да жазылып турат. Ар бир Кыргызстандын атуулу, ар бир жараны кыргыз мекенин, Кыргызстанды, Кыргыз Республикасын коргогонго милдеттүү деп. Биз ошол жарандык позициябыз менен кетип атабыз. Биз мыйзамдан ашкан жокпуз. Мыйзамдарга ылайык, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык. Ыйгарым укуктар сиздерде. Ыйгарым укуктар сиздерде болгондон кийин колуңуздардан келсе аткарыңыздар. Үстүңүздөрдө турган милдеттерди аткарыңыздар. Эгер милдетти аткарбасаңыздар, анда шалаакылык беренелер боюнча, мамлекеттик саткынчылык боюнча жана башка толгон токой кылмыш жаза кодексиндеги беренелер боюнча жооп берип каласыздар. Бул күндөр алыс эмес, мен сиздерге айтып коеюн. Ошондуктан сиздерди мыйзамдуулукка, мыйзамдын чегинде милдеттерибизди аткарууга чакырат элем. Анткени элибиз тойду. Мына бизге ар кандай чагымчыл дедиңиздер эле. Эмне болду? Биз 2 ай карантинде отурдук. Бирок биз жок эле, ал жерде окуялар болуп атты, ар кандай нерселер болуп атты. Мына Орто Оз менен жана төрт көчөдө светофорду орнотуп коюшту. Тажикстан тарапка эч кандай карантин, коронавирус, пандемия деген нерсе өтпөйт экен. Биздин жерлерибизге кирип алып, интернет булактарына чыгып кетип атты. Аткезчилик эч кандай токтоосуз, тоскоолдуксуз зуулдап бизге ок атып аткан, миномет атып аткан тажик тарапка логистикалык жардамдарды, майларды, күйүүчү майларды жеткизип берип атты. Бул эмне деген душманчылык, бул эмне деген акмакчылык. Эми ар бир нерсенин чеги болот. Биз деле бул жерде жөн эле чыгып алып сүйлөп коелу деген ниет менен келип сүйлөбөй эле турабыз да. Биз акыры элдер бизге кайрылып айтып атат. Камерага чыгып айтып койгула деп. Биз эми айтканда эмне уктап жаткан адамды оготуп койсо бардыгын айтып берем дегендер эмне болуп атат? Мына ойго чак түштө ар кандай провокациялар болуп атса деле, жана кыргыз жарандарынын эч кандай тиешеси болбой турса деле реакция болбой атат. Келгиле туугандар, биз Кыргыз Республикасы болгондон кийин, бир мамлекет болгондон кийин, Бириккен Улуттар уюмунда катталган бир ордубар болгон эл аралык аренада ордубар бир өлкө болгондон кийин келгиле ошол орунду татыктуу ээлейли. Бир банан республикасы болбой, бир илгертеден ата-бабаларыбыздан калган улуу каганаттын мураскорлору бололу демекчимин. Унукура кыргыз улуттук кызыкчылыгын коргоого жана Кыргызстанда жашап аткан баардык жалпы улуттардын, этностордун кызыкчылыгын коргоого баарыңыздарды чакырам. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, көрүүчүлөр, саламатсыздарбы туугандар. Мен да ошо кече кагылышууда болгон жаракат алгандарга колдоо көрсөтөм. Биз сиздер мененбиз, жалгыз эмессиздер. Ошо кече провокацияга алдырбай ошо эме жакшы туруп бердиңиздер, кармап бердиңиздер. Рахмат сиздерге, ыраазычылык. Анан мен айтат элем, эгер чек ара маселесин чече албаса, жандай чече турган акыбал жок болсо, анда чек ара маселесин паузага койсун. Условный граница бар. Ким кайсы жерде ээлеп турса, ошол жерге кызыл сызык өткөрүп, алар бери кирбесин, биз ары кирбейли, ошондой кылып пауза коелу. Анан биз убагы келгенде анан өзүбүз чечебиз да. Кандай адамдарды азыр эме бийликке алып келип коюшту? Ким койду аларды? Ким аларга укук берди? Андай мен түшүнбөйм да. Кече күнү жолугушууга Өзбекстандан Фергана облусунун губернатору келип атат. А Баткен облусунун губернатору кайда жүрөт? Эмнеге замын жөнөтөт? Фергана облусунун губернатору анан Баткен облусунун зам губернаторун кантип тоготот? Эмне деп сүйлөшөт ал менен? Ошондой ызы-чуу болуп атса, биздин ошо эмелер кай жакта жүрөт? Жергиликтүү эл, ошо Кадамжай районунун элдери наразы болуп атат. Өмүрү көрө элек акими көрүнүптүр. Анча-мынча биринчи жолу көрөттүр акимди ошентип чыгыптыр. Эл менен сүйлөшпөй анан жолугушууга кирип кетиптир. Ошентип эл менен сүйлөшө албаган, элдин алдына духу жетпеген, чыкканы духу жетпесе, кантип чечет ал эме, кантип сүйлөшөт бөтөн эл менен?
өз элинен коркса, өз элинин алдына чыгып сүйлөй албаса, өз элин бириктире албаса, ошондуктан менин сунушум паузага койсун бул нерсени. Условный граница чийилген. Ошол границаны кармап эле турушсун, болду. Чечпей эле койсун. Кийин чечилет дегенде. Кийин чечилет. Assalamu alaikum. Урматтуу кыргыз элим. Кечеги Чечме айында болгон окуя аябай өкүндүрдү. Бул биринчи жолу болгон жок. Мындай окуялар Баткенде көп эле болгон. Чарбак айылына дагы ошол Өзбекстандын погрондары кирип, кыргыз жарында сабап кеткенде да биз ушундай митингге чыгып, ошондо деле айтканбыз, чечкиле деп. Ошондон бери мына 7 жыл өттү, эч кандай маселе жок, баягы эле бойдон. Керек болсо, премьер-министрибизге суроо берип атса, так жооп бере албай койду да, биздики болушу керек деп. Таанышып чыктым деп. Керек болсо, ал жерде премьер-министр анализдеп чыгыш керек болчу да. Анализдеп, тактап, анан принципиально кармаш керек болчу. Себеп дегенде, Баткен областы бул кыргыздын жери болгон, Шахимардан да кыргыздын жери болгон. Азыр картаны карап көрсөк, уже Баткен областында айтканда картадан уже жыртык көйнөк кийгенде эле уже жыртылып эле баратат да, оюлуп эле баратат. Мына Хоча айыл да мына чоңоюп кетти аябай эле. Барык дагы чоңоюп эле баратат. Ушуну токтотконго бир мындай эрктүү кадамдар бар, аны сиздер жакшы билесиздер. Бирок ошол кадамга эмнегедир барбай атасыздар да. Элдин талабы деле ошол. Тынч жашасак экен депчи. Баткен эли баары ошол тынчтыкта эле саңап калган. Азыр ал жерге барса, кээ бир жерлерде 19-кылымда эле жашоо. Кайсы бир объектти ким алса ошону коп калган. Азыр 21-кылым болгондон кийин мындай өзүбүздө эле рычагдарыбыз бар. Ошолорду колдонуп, ушул маселени чечсе болот да. Рахмат. Мен толуктай кетейинчи. Мен негизи биздин чек ара коомдук бирикмеси эч кандай бир биз провокациялык жолдорго эч качан барган эмеспиз, барбайбыз. Биз ушундай элди сабырдуулукка, ынтымакка, биримдикке чакырабыз. Ошол. Чоң рахмат. Мен да жыйынтыктап туруп айтып коеюн. Негизи мына Баткен областы эң көйгөйлүү област деп атпаймынбы? Постоянно чек ара маселеси. Бир жылда 20-30 чакты кошуналар менен конфликт болот. Баткен облусунун аймагында 40-ка жакын ушундай ызычуу жерлер бар. Алардын баарын мына тактап чыкканбыз. Анан негизинен айтканда биз чек ара коомдук бирикмеси элибизге тынчылык чечилбей келаткан ушу чек ара маселеси чечилип, элибиз сынторлор тосулуп, бекуттук жашоо болсо жакшы маселе болот эле. Анан кече маселе боюнча мына Россиянын тышкы иштер министри Лавров кайрылды, Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда маселени чечип берели деп, ал боюнча Тажикстан өзүнүн нотасын жөнөттү тиги Россияга. Жөнөткөн себеби деле алар уже туура эмес болот, өздөрүнүн ою боюнча эме болуп атат. Себеби айтканда алар ушундай аларга ортодо бирөө келип чек аранын маселесин чечип берген, буларга жакшы болбой атат. Анан мындайча айтканда алар ушундай чек ара жерлериндеги жашаган айылдагы кыргыздарды ушинтип аткылап, кечеги окшоп минометтер менен аткылап, даярдан аткылап, кыргыздардын чек арада жашаган кыргыздардын коркутуп үйлөрүн сатып алганга булардын мамлекеттик Тажикстандын саясаты болуп жатат. Муну мамлекет башчысы команда бермейинче ал жерде бир да жергиликтүү тажик жарандары бир да кадам жасабайт. Мен муну сиздерге ишеним менен айта алам. Рахмат. Дайыма элибиз тынч болсун, чек арабыз чечилсин, маселелер чечилип, элибиз бейкутта жашап, ушундай ызычуулар болбосун. Рахмат. Бар болуңуздар.